Бүгүнкү күндө Асман деген шаар салынат, Гүлгөдө өтпөйбү? Бул да бир Кытайдын чоң проектиси. Бул 20 миллиард долларды каржылатат, салат. Неге Ошко салбайт ал? Мисалгачы, эл көп, мисалгачы, анткени Нарынга логистика центр курабыз деди. Эл макул болбоду, андан токтоду. Азыр Гөлгө салса, бул Гөл менен Нарынды карыз кылат дагы алып коет. Бул аягы, саясатын айтып берейин. Мындай менин оюмча, бул менин оюмча. Саясатчы катары, көсөм катары айтып келген. Ошон үчүн Асман деген шаарды салбаш керек. Бул карыз кылып туруп эле алып коючу проект. Мисалга Астананы салды, Кытай каржылады. Мисалга да бүгүнкү күндө Казакстандын көп ишканаларын Кытай алып койду. Мисалга да Астана Казакстанга ошол учурда бул зарыл болуп мүмкүн керек болгон, керек болгон анан бир кыры керек болгон, бир кыры адашуу болгон. Мындай да өкүнүч бул ал 160 миллиард долларды нефтиси бар, газы бар. Казак төлөй албай атат. Мисалгачы, Кыргыз не деген Байконур бар, жанагы дың жерде илгери болгон буудайдын баары өскөн, мисал Казак төлөй албай атат. Бул адашуу да болгон бир кырычы, мисал аркысы өкүнүч болуп атат. Экинчиден эл ошону ойлоп эмоция да болуп атат. Ошо сыяктуу бул карыз кылуу үчүн Кытай Кыргызга Асманды предлагать этип атат. Анан булга көлгө кереги жок биринчиден. Эмнеге сиз айткандай, ал Астана мүмкүн чек арага керек болгондур. Мисалга да, ал мисалга бир кырымдай баягы гео саясаты боюнча, бул жерге көлгө эч кандай кереги жок. Ал жөн эле ошол баягы берилеш керек, баягы кайыктан алган жерден да берек деш керек да, мисалга тестти ремонт кылганда деле Акылбек Жапаров экономист катары айтып чыкты го. Биз эгер тесттен 200 канча миллион эле доллар кетти, анын проценти менен 5 жылда 500 миллионго жетет экен, жарым миллиардка жетет экен. Эгер биз муну төлөй албасак, булар под свой управление алат тестти. Мисалгачы, ошо сыяктуу, мисалга Асманды салат дагы, ал уже Кыргызстанды под управление алышы мүмкүн буларчы, мисалга. Ошондуктан жаңы доордо карызы жок, кайгысы жок жашаш керек. Дегиле адамда деле карыз болбосо кайгы жок да, ансыгандай Асмандын бизге кереги жок. Экинчиден ал зарыл эмес. Мисалга көп мындай өнүккөн мамлекеттерде город призрака дегендер бар. Бир кезде ошол жерде нефть чыккан, газ чыккан, золото чыккан, дагы бир кен байлыктар чыккан, ошол жерге шаарлар курулган, жашоо курулган, ал жерге иштөө үчүн барат, мисалга ошол жерге түнөө үчүн, ошон үчүн курулат. Биз көлгө барып алып эртең Асманда эмне кылып жашайбыз? Анда бизге айлык бериш керек ошол жерде жашаш үчүнчү, мисалга. Ошондуктан зарылчылыгы жок. Ал көлгө курулду. Экинчиден, ал жерде экологияны кароого алмайын, экономика эч качан көтөрүлбөйт делет да. Мисалга мазарды тебелесе деле Кыргыз элин жер мындай энергия түштү го. Касиет түштү, Кудай энергиясы түштү дегендей. Ошо сыяктуу Кыргыз жерине бүт энергия түшкөн. Эми ошол жерди ээ кылып бирөөлөргө сата берсеңер, мамлекет жоголуп кетүү коркунучуна келет дейт. Эң чоң маселени кеп кылалычы биз ошондой геополитика Кытай боюнча. Ошондуктан бул Кыргыз деле сатып ийин деген эле шарт болуп калды да, азыр бир план. Мүмкүн башы жетпей аткандар, мүмкүн билип аткандар. Анан ал 20 миллиардтан мисалга канчасын булар жеп алат? Мисалга, баягы кычкачты 10 эсе кымбат саткандай, 1 сомдукту 1000 сом көрсөтөт. Ошондуктан анан жана Кытай, сен карзыңды кечпесең, Кыргызга карыз экениңди билбесең, Кыргызстан Кудай чыкканын билбесең, сен мен ойлопмун 4 миллиард карыз окшойбуз депчи, баягы аралашып жүрбөгөндөн кийин. Анан мен сени 40 миллиардка чыгым кылам дегенде, ошо сыяктуу бул жерден отказ кылыш керек. Бул болбойт, бул категорически, муну жөн эле ушул үчүн керек болсо революция болуп кетиши мүмкүн да. Муну эл түшүнөт. Анткени зарылчылык жок да, мына 20% ошол үй жок, элдин үйү болбойт да. Мисалгачы, айылда 5 комнат үйүн таштап коюп, бул жерде 2 комнат квартирада жашап атат. Анткени зарыл, чек ара жакын экен, ары өтүп кызмат кылат экен, бери өтүп кызмат кылат экен, түштүк жакын экен. Ошон үчүн ал кереги жок. Бул жөн эле Кыргызды
карыз кылып туруп анан өздөрүнө алып коелу деген чоң проект. Боюнча бул жерде Ал жөн эле Кытайдын эле проектиси ачык эле. Жөн эле баш айлантып эле коюп атат да. Мисалга мейли, жок ошол байлар жашачу жер болсо анда толтура пансионат турат. Кышында кайтартып коюп атпайбы жерде? Киши жашабай атпайбы? Кыргызстандагы байы жашайбы? Жашабайт. Көрдүңүзбү? Бул бир. Экинчиден, мисалга азыр көлдө биздин кудалар бар, ошо куда мынтип айтып атпайбы? Көлдө деле мындай жакырчылык пайда болуп баратат дейт. Көлдөгү балдар мигрант болуп сыртка кетип атат дейт. Ай көлдүн 5-6 жылда. мына быйыл укмуш болуп атат дейт да. Мисалга акыркы жылдарда ошондой болот. Демек, көл эли ошо көлдүн тегерегинде өзү жанын багалбай атса, мисалгачы сыртка мигрант болуп кетип атса, анан көлгө ким көчүп барат? Ошондуктан муну мисалга, эгер бул проекти башталса, биз өлүп талып, керек болсо революция кылып, керек болсо митинг кылып чыкканга даярбыз. Анткени эл карыз болбош керек.